Кыргыз радиосунда кечки кеп. Кадырман радио кармандар, Кыргыз радиосу уктурууларын улантат. Назарыңыздарда кечки кеп, бүгүнкү маектешим Акматбек Султан уулу. Aytayın altına kurdaşka açılatkan ali göngül esirdaşsa kubanıp göngül şat bolot oy altın kolgarıma şuba bir bassa kızıldı giysen hayra başlamıştayım. Başlamıştayım. Ayakta okuyan ait prestası. Aytayın altına kurdaşka açılatkan ali göngül esirdaşsa kubanıp göngül şat bolot oy altın kolgarıma şuba evri bassa Yaşçılık caydın kurağı Jaz geleganna boydan turabı Yaşından oynaba gülbesen Yazılbaytkan ali jaştın ay kumarı Yaşından oynaba gülbesen Yazılbaytkan ali jaştın ay kumarı Kızıldı giysen bulup Kıyaktaygan alevini yuğulup Kıyçalış ötsen kımbatcaş Oy altın kıykırı sana gelbeyti vurulur Kayçılaş ötsen caş gezek Oy altın kıykırı sana gelbeyti Кадырман радио кармандар, биздин кечки кеп Акматбек Султан уулунун аткаруусунда Токтогул Шабданбаевдин Ой алтын деген ыры менен башталды. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Арыбаңыздар, урматтуу радио кармандар. Бар болуңуз эжеке чоң рахмат. Биз багы кыргыз эли ыр жандуу эл, ырды сүйгөн эл, сөздү барктап, таптап сүйлөгөн эл деп айтылып келет. Анан мына сиз дагы ошол ыр жандуулук дүйнөңүздү ээлеп алганы, ырга ушунчалык ар бир мазмунуна, мүнөзүнө таасын маани берип кылдат
комузда ойноп коштоп ырдаганыңыздын өзү эле далилдеп турат бул сөздү дагы. Ыр дүйнөгө алып келген жол жөнүндө сүйлөшкүбүз келип атат. Сөзүбүз ошо Башат Баяндан болсунчу. Чоң рахмат. Бул дүйнөдөн биринчи сөз жаралган деп баардык ыйык китептерде айтат. Кыргыздардагы ошол сөздү сөз боюнча калтырбастан ошону жашоосунда ашырып келаткан дүйнөдөгү бирден бир улут деп айтсак болот. Анткени ушу кыргыздардын Айкөл Манастастаны болобу, андан берки биз атаган Кенже эпос деп дүйнө элдери үчүн океандай чалкыган биздин кенже эпосторубуз, ушулардын баары табигаттын таасын сырлары, турмуштун бир улуу өрнөктөрүнөн алынган бир керемет чыгармалар. Бул сөз биздин жаныбар деген сөз бар эмеспи? Дарактын деле жаны бар. Жер шарынын деле жаны бар, суунун деле жаны бар. Ал тургай таштын деле жаны бар болушу мүмкүн, анткени тоолор өсөт да. Бир канча бир кылымда 1-2 сантиметр болуп. Жеби жибирден ажырайт. Анан ушул мына эми жаныбарлар десебиз көбүнчө мал чарбаларды элестетебиз. Биз жайлоо маданияты ошо көчмөн чарбачы улуттар болгон үчүн. Биз ошо жаныбарлардан эң айырмаланганыбыз биздин тил, акыл эсибиз, анан ушул сөзгө маани бергенибиз гана айырмалап турат да башка жаныбарлардан. Ошого бул сөз адамдардын дүйнөдөгү баардык байлыктан да жогору турган байлыгы, ошондой эле бактысы десек болот. Мени бул сөз өнөрүнө ырдаганга баштаган, мен жүрөгүмө учкун таштаган албетте кыргыздын карыялары, мен таята тайенем, чоң ата чоң энем, айылдагы сөз баккан кишилер, ошо нарыктуу кишилер болду десем жаңылышпайм. Анткени мен кичинекей кезимде мен чоң атамдардыкын алып кетет, же таята тайенемдердикин алып кетет. Анан ошол жерде мен ырдата берчи да айылдагы кишилерчи. Анан кичинекей бала сүйкүмдүү болот го негизи. Ошо ырчы бала деп анан мага ырыларды үйрөтүп койгон тайнемчи. Кичинекей тумагым, үшүбөйт менин кулагым, атакеме айткыла, мен аялалар багым деп. Анан ошону ырдасам элдер кубанып, күлүп жакшы кабыл алчу эле. Анан тайнем да абдан азыр буйруса ден соолугу бекем болсун, тайнем тирүү. Канчада? 84 жашка келип калды буйруса. Анан ошо тайнем ыр үйрөттү да, анткени тайнемдин эмеси жалаң кыздар бар да, 8 кыз бар да. Неберелеринен ошо мени асырап, өзүнө тартып, мындай. Таятам мен тайнем ошо көбүрөөк ошолордун үйүндө жүрүп калдым. Анан байкем болсо чоң атамдардыкында көбүрөөк жүрүп калды да. Анан тайнем ыр үйрөтчү эле. Сарбел деген жайлообуз бар биздин. Кыштоо. Ошо сарбелдин башы түз болсун, айдаган коюм жүз болсун, ала турган колуктум айнектен сулуу кыз болсун депчи. Демек, жамактап ырдаганды да мыкты өздөштүргөн, көркөмдүктү сүйгөн адам экен да. Албетте ошо тайнемдин өзүнүн апасы Сайракан деген аял болгон экен да. Ошол замандарда бул 1800-жылдын соңку чейреги болуп калат. Ушу 20-кылымдын баштары болсо керек. Ошол кезде дөөлөттүн кызы Сайракан дөбөгө чыгып сайраган деп Тоюн төбө деген жерден болот экен. Сиз жана бардым деп атпайсызбы? Торгар чегарасынан эңкейгенде эле Тоюн өрөөнү кетет да. Анан күнчыгыш капталында биздин айыл жайгашкан. Терек деген айылдан болом. Анан ошо бизге ушу акындык өнөр ошо чоң таянелерибизден жукса керек деп ойлойм да. Анан таянем өзү арман кылат эми. Уулду болбой калганына, анан таятам болсо баягы дүйнөгө сыйбай буулугуп, анан өзүнүн бир закылдаган кара эшеги бар эле. Эшекти минип айылчылап кетип калат да ылдый жакка туугандар. Анан тайнем экөөбүз кылабыз. Анан мен эчкилерди кырдан жапырып түшөм. Анан тайнем сайт. Анан ошо ырларды үйрөтөт, өзү жамактап ырдайт
тайнемчи 4 саптанчы. Анан Турган деген агасы болгон экен, аябай таланттуу, ырчы обон чыгарган. Ошо Турган деген агасына элик атабыз деп сойлоп баратып ок жаңылган экен да, илгери замандарда. Анан ошонун арманын айтат тайнем агасы. Ырга кошот аны. Ырга кошокторду анан тайнем мага кичинекей кезимде кошокторду үйрөтөт да, мен өлгөндө мындай кош балам деп. Андан бери 20 жыл өттү. Тайжелерим келет да, кыздарчы. Кыздары келгенде, ай балам баягы кошокту кошуп кой дейт. Анан мен жүктү карап алып, биз жакта аялдар жүктү карап алып, кошок кошуп жоктойт да. Төр жакта карап алып тайнем үйрөткөн кошокторун кошуп берсем, тиги тайжелерим мени куулап чыкчы да, мен энебизди өлтүрө албайт атасың. Чыдабай кетчү да. Канча жашта болот ошондо? Ал кездерде мен ушу 10-11 жаштарда кезимде. Анан айылдын турмушу кыргыздын мүнөзүн сактаган, пейилин сактаган, ушундай аруулук менен, тазалык менен өткөн күндөр экен да. Мен ошол балалыгыма кээде кейичимин, анткени шаарга барганда туугандардын балдарын көрүп, алардын оюнчуктарын көрүп, бизде чүкө сакал ойнойбуз да үчүн. Анан кечке чейин кыштын күнү ушу тоз кечип эле ушу муздун үстүндө жүрчүбүз. Азыр ойлосом, менин балалыгым эң бактылуу балалык болуптур. Анткени алдабаган, бирин-бирине кастык ойлобогон, бирин-бири эч качан ачка таштабаган, үшүтүп талаага таштабаган, ушундай бир ынтымак орногон айылда, тоолордун арасында, улуу тоолордун арасында өсүптүр. Бул балалыгым менин өмүрүмдөгү өнөргө деген зор уютку болгон десем болот. Мына ошондон жетеленип отуруп төкмөлүк өнөргө чейин келдиңиз. Бул төкмөлүк өнөрдө кээ бир угарманыбыз, жосо күйөрмандар мындай жеңил баа берип карашкан менен мында чоң дүйнө бар экендигин айтсак болот да. Албетте, бул төкмө акын болуш, азыр төкмө акын деп атап атабыз. Төкмө акын кыргызда эмне өнөр болсо ошонун баарын билиш керек да. Мисалы илгери айтсак, кайсыл мисалы Токтогул Сатылгановду айтабызбы. Андан аркы Залкарлардан Арыстанбек Бийлаш уулу бул 500ден ашуун күүсү бар эле деп бизге аңыз болуп келди. Андан 1-2 эле күүсү жетти. Канчалаган санаттар жетти. Канчалары жетпей калды. Обондурлары бар болчу дейт. Ошолордун баарын камтыганда төкмө деген өнөр болгон да. Бул сөздүн этимологиясы айтып турбайбы, төкмө деп. Төккөн нерсе бул асманга эле таандык да, жамгыр төктү дейбиз. Анан ушундай кенен бир мейкиндикти өзүнүн кучагына батырган улуу өнөр. Бул төкмөл өнөр болуш үчүн албетте өзүнүн бир ошоде бабалардан калган көнөрбөс көрөңгөсү, анан ушу ар бир төкмө жашап жаткан замандагы окуялардын баары ошол адамдын жүрөгүндө бир баягы жаркырап, анан келечектен көйгөйү, түйшүгү, толгонуусу болгондо гана чоң бир мурастарды калтыра алат деп эсептейм да. Сиз алып жүргөн ошо төкмөлүк өнөрдөгү мектеп башаты кайдан келет? Мен алып жүргөн төкмөлүк өнөр бизде мисалы мына Токтогул Сатылгановдон баштап атпайбызбы? Андан аркы төкмөлөр Токтогулдун да устаттары болгон, анын устаттары болгон. Мисалы мен устатым Элмирбек Иманалиев. Элмирбек Иманалиевдин устаты Тууганбай Абдиев. Тууганбай Абдиевдин устаты Коргол Досуев, Коргол Досуевдин устаты Токтогул Сатылганов да. Демек Токтогулдун мектеби уланып, Токтогулдун мектеби уланып келатат, бизге чейин келди да. Мына өзгөчө ушул заманда жаркыратып бир Токтогулдай бир улутка улуу эмгек кылып кеткен Элмирбек Иманалиев устатыма абдан ыраазымын. Ал киши турмушка эмес, кыргызга кызмат кылуунун алтын үлгүсүн бизге көрсөтүп кетти. Биз жанынан көрдүк. Ал киши эрте менен таңкы 4-5 ойгонуп, анан элдерге жакшы тилек жазып, ошо коомдогу бир
өзүнүн байкагандарын, табигаттан бир байкагандарын ошолордун баарын элге акт элек кылып жазып, анан өзү кант оорусу менен оорчу. Анан көбүнчө жөө басып келип бир жерге чейин. Туңгуштан мисалы ушу Борборго чейин жөө басып келип, анан чарчаган кезде автобуска отуруп алып, анан айтышка барып, анан күн кечке биз менен арпалышып, ошо ойлорубузду мекенге кызмат кыла турган аң сезимибизди түзөп, анан кечинде саат 9-10 болгондо анан үйүнө кетет, бизге ак батасын берип, эртең мындай кылгыла деп. Анан өзү айтып калчу, эртең менен мен турган кезде балдар уктап аткан болот дейт. Кечинде саат 10-до үйгө барсам, балдардын алды уктап аткан болот дейт. Ошо үй бүлөсүнөн да улутка кызмат кыла турган, биз келечекпиз да, эл үчүн, өнөр үчүн. Бизден кичинекей инелер бар. Ошо кыргыздын бир өнөрүнүн келечегин жогору коюп, өйдө коюп, бир тыйын айлык албай, анан дагы ким саат таңкы 7-де келсе, жанынан 100 сомдон сыйлык берип, күндө келгиле деп, анан ошентип кызмат кылды да. Мына ушундай улуу кишини биз неге мамлекеттик кызматкерлерге ушу кишинин жөрөлгөсүн колдонсок болбойт? Биз неге Европанын же чыгыштын стандартын издеп жүрөбүз? Биз өзүбүздө бар. Бизде мына Манаста канчалаган жакшы адам болууга, мамлекетке жакшы кызмат кылууга жакшы үлгүлөр турбайбы? Ошолордон неге албайбыз? Эң соңку мына азыр заманыбызда сиз деле көргөнсүз, мен көргөн, менден кичинекей балдарда көргөн Элмирбек Иманалиевдин жакшы жөрөлгөлөрүн биз неге коомго, мамлекетке кызмат кылдырсак болбойт да? Ушул нерсе абдан түйшүлтөт. Бул мектеп буйруса эч качан өлбөйт. Бирок мамлекет жагынан колдоо болуп, ушул мектепти дагы да жандантып, жогору талап коюп, билим берүүнү күчөтсө, неге Токтогулдун мектебинен же болбосо Токтогулдун өнөр-канасынан ушу эгемендүүлүк заманда, илим техника өнүккөн заманда жогорураак бир мурас калтырган акындар чыкпайт деп кантип айта алабыз? Албетте чыгат. Ал үчүн колдоо керек, билим өнөр керек. Ошол эле учкунду алоологон улуу өрткө айлантыш үчүн сөзсүз кургак отундай күйүп жанып турган таза бейил керек да. Элмирбек Иманалиевдин көз өткөндөн кийин анын ушунчалык мураска бай, чоң кенч экендигин байма-бай айтып, ар бир жагына көбүрөөк токтолуп айтып баштадык да. Баягы көч түрүсүндө адам жаныңда жүрө берсе, көп нерсеси байкалбай эле жүрө берет турбайбы? Дегеним, анын манасчылыгы, дастанга мамиле кылганы, ошол эле учурда төкмөлүк өнөрдө таасын, уюткусун түздөп айтып алгандыгы, аны көрсөтө билгендиги, педагогдук жагдайы, айтор устат шакирт жолун ушунчалык улуулар баскан жол менен кынаптап алып жүргөндүгү, бул өзүнчө бир чоң маселе экендигин белгилеп жүрдүк да. Анын асыл ойлору айтылып баштады. Анын акыл кептери, уюткулуу сөздөрү жайылып баштады. Ушундай мунун баардыгы шакирттерине чоң таалим эле да. Деген багы сиз дагы ошол асыл ойлордон, ошол акыл кептер менен сугарылып, ал кишинин мектебин улантуучу катары өзүңүз дагы бул жагынан жуурулушуп, өзүңүздүн дүйнөңүздү дагы аңтарып жатат болушуңуз керек деп ойлойм да. Албетте. Эми ар бир адам, Кудай ушундай керемет жаратыптыр. Ар бир адам тургайлы, ар бир асмандан жааган жамгырдын да курамы, табияты бөлөк болот экен да. Анан бирок бардык нерседе бир ортоктук болот. Биз устатыбыз менен ошол эле биз көрбөгөн, атын уккан, аты аңызга айланган улуу Токтогул, Арыстанбектер менен бир гана өзөктөш, тилектеш, окшоштук жагыбыз бар. Ал болсо акыйкатты айтуу, элдин наркын, жакшысын жарыя кылып, жаманын карып, андан калтырып,
анан келечек жөнүндө, улут жөнүндө, мекен жөнүндө кылар кандай чийир алып толгонуу да. Ошол устатымдын улуу ойлору мен жүрөгүмө киргенден кийин мен баягы жашоодо жеңил жашайм. Ар кандай маселелерди мен жеңил гана ойлонуп чечип кое алам. Ошол менен сиз айткандай мен ошол жан дүйнөмдөгү сөздөрдүн жыйындысынан дагы бир ой пайда болот да мендечи. Бул боло турган нерсе. Буюрса ушул устатыбыздын улуу ойлорун көкүрөгүбүздө багып, аны жөн эле сөз катары эмес, турмушта да жашап. Мисалы карасаңыз, Кыргызда ар бир макалы бир романдын милдетин, ошончолук улуу ойлорду, ошончолук улуу сырларды ачып берген сөздөр бар. Мисалы кыргыздарда айтат: окпойт деп ушак айтпа, көрбөйт деп ууру кылба дейт. Мына ушул эки эле сөздү биз карманып жашасак, коомубуз кандай таза болот эле. Бирок биз көбүнчө өкүнүчтүү сөздөрдү айтып коебуз. Бирок ошонун турмушубузга ошонун калыбында жашабайбыз да. Ушул нерсе бизди көбөксүтөт. Тарбия айтабыз, бирок биринчи өзүбүздү тарбиялабайбыз да. Анан булардын баары Элмирбек Иманалиев биринчи өзүндө баары болгон да, баардык нерсечи. Жакшы мүнөз бар болгон. Ошол эле бир окуялары болуп, ошо устатыма кайрылып, мен бир ката бир нерселерди айтып атсам, биринчи күлүп алчу да, каршылдапчы. Анан күлүп алып, жакшынакай анан кайра түшүндүрүп койчу да. Эч качан урушчу эмеспиз. Биз менен дос сыяктуу болчу да. Ону бара педагогикадагы, элдик педагогикадагы баалуу тажрыйбасы деп түшүнсөк болот. Ошол эле мезгилде баягы Элмирбек Иманалиев менен алгачкы жолуккан күнүңүз, ошондогу айтылган сөздөр, таалим сөздөр, баяндар жөнүндө да уккум келип атат. Себеби мындай нерсе устат шакирт жолунда аябай баалуу нерсе деп эсептелет да. Аябай баалуу. Мен 2014-жылы 2-айдын 18-и, болбосо февралдын 18-inde келгем Кыргызстанга. Кичине жердин денеси жылып калган, ушу жаз айлары болсо керек, көктөмдө Айтыш коомдук фондуна бардым. Түшкү тамактанууга чыгып кеттир, мен деле түштө баргам. Ал кезде кайсыл окуу жайда окуйм, бул жака жаңыдан келгенден кийин өздөшүп кетип абдан кыйын болгон. Барсам түшкү тамакта экен, анан кийин келди устатым. Келип салам берсем кабыл алды, анан төр жакта орундукка отурайын деп атканда, бул бала Кытайдан келиптир деди. Деп анан кайра ордунан туруп келип, кайра бир учурашып, ордуна басып, жакшы келген турбайсыңбы, эл журт тынчаман жакшы турабы деп абдан жылуу кабыл алган. Анан саламдашуу, Айтыш коомдук фондунун боюнча жаңы келген акын саламдашат да. Анан саламдашкам, анан аны устатым телефонуна тартып аткан, абдан жакшы деп. Анан эмне деп саламдаштыңыз? Ошону унутуп калдым. Мен ушу бир жагдайым бар. Мындай сөздөрдү бир айтам да унутуп кала берем да. Бул дагы абдан зор кемчилик экен. Негизи жакшы сөздөрдү, бир жакшы ырларды, жакшы ойлорду кайталай жүрүш керек экен да. Анткени бул кайсы бир дүйнөдө реформатор бир улуу көсөмдүн сөзү бар экен. Мен ушу элди ойготуш үчүн бир сөздү 16 жыл кайталадым деген. Анан ошондон кийин ошол сөздү угуп алып, мен дагы ошо жакшы сөздөрүмдү кайра угуп, дептерге жазып, кайра бир сиңиргенге аракет кылып жүрөм да. Анан саламдашууңузду угуп алып, Элмирбектин баасы кандай болду? Жакшы, бар экен деп анан абдан жакшы кабыл алды. Ошондон кийин Айтышта шакирт болуп 6-7 жыл жүрдүк. Биздин баалуу мурастарыбыз көп, ушу учурашуу ырлары, саламдашуу ырлары, ар кандай учурда айтышка чыккан төкмө өнөрүндөгү биздин улуу устаттардыкы. Мисалы, ошол эле Туганбай Абдиевдин айтуусунда Токтогул менен Эсенамандын жолугушуусу, же болбосо Ысмайыл менен учурашуусу дегендер ушунчалык сонун аткарылып берилген да.
Анан мындай нерсени дагы жаттап сиңирип ырдаган бул дагы бир чоң тажрыйба болсо керек деп эсептейм да. Абдан туура, жана айтып кетпедикпи? Эмнеси менен таалим бере алат? Бул мисалы төкмөлүк өнөрдүн бир чалгыны да, бир кичинекей. Анткени бул илгери кат кагаз болгон эмес, азыркыдай YouTube каналы болгон эмес. Ушул жакшы сөздөрдү, жакшы бир айтыштарды унутта калып кетпеш үчүн шакирттери элге жайылткан. Шакирттерине чейин илгери акындардын салтында эки акын айтышып, ким жеңилсе ошо жеңилген адам айтышты жайылтууга милдеттүү болгон да. Анан бул баягы мурастарды ошо элге жеткирүүдө бул абдан жакшы жөрөлгө. Илгертен эле мисал карап келсек, ошол Токтогулдун ырларын шакирти Калык Акиев, Алымкул Үсөнбаев, ушулар болбосо Токтогулду деле жазылбай калмак да. Ушу шакирттери устаттардын мурасын ошо замандардан замандарга көкүрөгүндө кыттай сактап, кемчилиги болсо өзүнүн дагы кээ жерде жакшы сөздөрүн кошуп, ыланбайтып, көбөйтүп, жышылган темирдей болуп жаркырап бизге жетип атат да. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Биз дагы ушу залкарлардын ырларын, айтыштарын жаттап, ырдап беребиз. Сиз ошондой учурашуу, жолугушуу ырлардан ырдайсызбы сиз дагы? Мен да ырдайм, бирок эмкиде ырдап берем. Бирок азыр мезгил келди. Маселен, мына кийинки ушул эгемендүүлүктөн кийин айтыш коому жанданып, түзүлүп, ушул төкмө өнөрүндө Элмирбек, Жеңишбек, кийин ага чейин Амантайлар ушул мурастарды алып жүрүүчүлөр болуп калды да. Анан эми алардын дагы ушу жолугушуу, учурашуу, айтыш өнөрүн жайылтып ырдай турган дагы мезгил келди деп эсептейм да. Элмирбек менен Казактын дагы бир акыныбы, же Амантай менен Элмирбектикиби, же Жеңишбектикиби, же Алыныкы. Айтор ушул мезгил келип жетти го дейм да. Жакшы болот дейм. Адамдын мээси деген эч нерсе менен толбойт да, чексиз. Ырдаш керек. Мисалы мен өзүмдүн чыгармачылыгыма, аткаруучулугумду өстүрүш үчүн ошо залкарлардын чыгармаларын ырдап, аткарып, мен үнүмдү ошол обонго аябай бир кереметтей кынаптап келтиргенге абдан пайда да. Бирок азыркы заманда мисалы мен ошол эле мисалы Элмирбек Иманалиев менен мисалы Балгынбек Имашевдин 2014-жылкы айтышын баягы өзүм жаттап, кайталап, аны элге ырдап берсем, анан мен баары бир өзүмдөй окшоштура албайм да. Ал сахнада отурган адамдардын ички эмоциясы, баягы жүрөгүндөгү толкундоолор, алар баары бир сөздөрдү обондой абдан кооздоп жиберет да. Мен аткарганда аларга жеткире албай калышым мүмкүн да. Анан элдер менин ырдаганымды көрөт да, анан могу жер туура эмес деп анан YouTube'да ачып тигилердин айтышын көрүп алышы мүмкүн да. Азыр ушундай жагдайлар да бар. Бирок үлгүлүү мисалы терме санаатырларын, баягы балдарга же коомго тарбиялык маанисиндеги терме санааттарды биз ар дайым терме санаат насыяттарын ар дайым ырдап жайылтып турууга биз милдеттүүбүз. Төкмөлүк өнөрдө эмоцияны башкара албай калса эмне болот? Эмоцияны башкара албай калса менде ыйлап жибериши мүмкүн. Ошол көрүнүшүңүзгө бир барып келсек болобу? Анткени бул коомчулукта аябай чоң талкуу болду эле да. Ошондогу сиздин баягы сөздүү кудурети менен оюңузду жоготпой, андан ары айта турган сөзүңүз белен турган сыяктуу улантып кеткениңиз, бул да бир чеберчилик экенин айтып чыгышты эле да. Коомчулукта көп пикир айтылган. Бул жакшы пикирлер жагынан айтып коюшубуз керек да. Чындап эле эмоция калтырган киши оюн дагы таппай калат, сөзүн да жоготуп ийет, муңканы үнү да чыкпай калат дегенди билебиз. Бул баягы академиялык багыттагы таалим
жолунда деле ушунун баардыгы стандарттуу түрдө программага да жазылат да. Маселен вокалисттерде ырчылардын баарында деле ушул нерсе болот. Бирок сиз ошондон чыгып кеттиңиз да. Сиз айтып аткан жанагы психологиялык же илимдик жааттан изилдеген стандартка сыйбаган бул төкмөлүк өнөрдүн касиети болсо керек, ата бабадан келатканчы. Бизде ушул эмоция менен ыйлап же болбосо буркан шаркан түшүп оозунан көбүк агызып айтуу бул кыргыздарда илгертен эле болгон. Манасчыларда мисалы кечеги эле Саякбай ата ошо Тайтооруну чапкандагы Каныкейдин ички сезимдерин, ички толгонуларын ыйлап айтса, ошол эле Алмамбеттин окуясын, энесин сагынган жерлерин, баягы жергесин сагынган жерлерин, акыйкатты өзүнүн Карабашынын жыргалчылыгынан дагы, өзүнүн Алтургай тактысынан да бийик койгон окуяларын айтканда, буркан шаркан түшүп ыйлап айткандарын көп эле кыргыз билсе керек. Ошол ички толгону болгондо баягы элдерди көрөсүз сахнага чыккандачы. Анан элдер сизге ишенип турат да. Ошолордун ишенимин кантип актайм деген жүрөктө бир намыс тыйлайт да. Баягы анан биздин ата бабалары мисалы ошол эле Манас атабыздын андан берки эң соңку баатырларыбыз Жусуп Абдырахманов, Касым Тынстанов, Абдыкерим Сыдыковторго чейин алар ар дайым элдин алдында жүргөн да кыйноодочу. Бардык жакшылыгын элге арнаган. Бирок өздөрү ак сөөктөр, баары ак сөөктөр, бийдин балдары эң соңкуларына чейин. Кыйноодо бийдин балдары илгертен алдыда жүргөн да, түйшүктө ачка калса дагы ошо баягы бирөөлөрдүн даргасына асылып кетүүдөн да коркпой алдыда жүргөн да. Бүгүнкү биздин жетекчилер эмне? Түйшүктө эң артында жүрөт, көлөкөдө. Жыргалчылык болгондо алдыга чыгышат. Алдыга жолунуп чыгат да. Биздин ошол ата бабалардын наркы алмашып кеткен мен абдан толгонтот да. Анан бул нерселердин баары мен намызыма канжардай сайылат да. Анан көп сөздөрдү айткым келет. Мен жалгызмын да Кыргызстандачы. Ата энемди ойлойм. Анан баягы айтылбай турган сөздөр бар. Мисалы дүйнөлүк саясатпы же мамлекеттик ички саясатпы, булардын баарын айтайын десең өмүрүңө же тагдырыңа акмактар коркунуч жаратуу мүмкүн да. Ошолордун баары жүрөктө баягы бороондуу күнкү деңиздей болуп, ак көөгүн атырылтып чачып, жүрөктө толкуйт да. Анан ошонун бир көбүкчөлөрү, бүртүкчөлөрү көздөн чыкса керек. Абдан толкунданып ырдаганым сыйлыкка жетейин же бир байлык топтоюн деген кылчалык үмүтүм, кыялым, андай кыялданып да көргөн эмесмин. Мага баары жетет. Мен ушу Кыргызстанда өмүр сүрүп атканым, ала тоонун коюнунда жашаганым, Кыргыздын күн көздүү кызыл желегин көргөнүм өзү мага чоң сыйлык деп жашап келген адаммын мен. Баары жакшы, элден айланса болот. Эл баарын берип атат. Биздин баардык тагдырыбыз, ийгилигибиз баары элден келген. Эми ыр дүйнөсүнө кайталы. Баягы сүйүү, арзуу, махабат ырларына кандайсыз? Сизди да кышкы махабат деген ыр менен тааныдык да. Мен ошо негизи махабатка жакын адаммын. Мен сүйөм, Кыргыздын көлөкөсүн да кошуп сүйөм. Жашоону сүйөм. Мен баягы бирөөлөрдүн сүйүп бактылуу болуп баратканын көрсөм да кээде кубангандан ыйлап жүрөм. Ар бир адамга бакыт каалайм. Сүйүүдөн жаралганбыз. Ошого мен азыр Перизат деген ырдырдап берейин, Угалы? Перизат деген ырдырдап берейин. Асек Жумабаевдин.
келишкен жүрөк тоймайда эриткен жүрөмүн сага берилип ай өзүңө жетпем неликтен ай жаркына өзүңө жетпеми неликтен чолпонда сендей жан албай сүйбөсөм көзүм кадалбай адамдын бакты гүлү сен ай ар качан сендей жаралбайт чын айтам ар качан сендей жаралбайт болбосо ойдо капалып бол демой бирге басалып жыр калды ушул турмуштан ай жалтанбай көңүл ачалык ой жаркын ай жалтанбай көңүлү ачалык. Ай баракелде, бул периштем кимге арналды? Бардык кыздарга арналды. Ар бир кыз перизат да. Ар бир кыз ата энесинин перизаты. Ар бир жар ушу перилердин ичинен тандап алган периси ар кимдин жары. Ушу ар бир үй бүлө бактылуу болсун. Ар бир перилердин жүзүнөн тек гана кубанычтын, шаттыктын нуру чачырап, көзүнөн болсо кубангандын тамчылары, жамгыры жаап турсун, бар болсун ар бир кыргыздын кызы. Биз алардын бактысын көрүп, аларды бактылуу кылып биз аман болалы. Мен дагы ушул каарманымдын периси жөнүндө ойлоном да. Ким болду экен? Кайда жүрдү экен? Эмне менен алек болот экен депчи. Эми биздин пери үйдө эле, өзү иштейт, чыгармачылык тармакта. Комузчу салаасынан күү агызып, биздин Аружан деген периштебиз бар. Ага болсо көзүнөн, жүрөгүнөн мээримин тамызып, жакшы эне. Багы чыгармачыл адамдар чогуу сүйлөшкөндө талаш тартышы да болот, кызыктуу кеби да болот, ортого салган ою да болот. Бул жактан чыгармачылыктын барандуу казанынан эмнелер кайнап турат? Көбүрөөк кандай жанрга же болбосо кандай музыкага таразаңыздар таш болуп? Албетте биз ушу улуттук нарыктуу өнөрлөрдү талкуулайбыз өзүбүзчө. Бирок мен үйдө көп сүйлөбөгөн адам. Өзүм менен өзүм кыялданып иштей берем. Сөздүн баары ырлар менен коюлуп агылып турат десек жаңылбайт окшойбуз анда. Ахматбек, биз жогорудан бери чыгармачылык дүйнө, өнөр дүйнө жөнүндө кеп кылып атабыз. Ата жолу, эне мээрими жөнүндө да кеп кылсак да, анткени өзүңүз дагы ушул ата жолунда улантып, өзүңүз дагы жол салып, келечекке улам кадамды арыштап бараткан атасыз. Бул ата жолу ата деген мектеби. Ата мектеби деген өтө улуу, анан өтө жоопкерчиликтүү жол. Анткени менин атам айтат, сен өзүң бир адам болгону менен 15 адамга жооп берип жашашың керек депчи.
Анан мен санайм да деп анан айтып берчи да атам бала кезде. 7 атаң, анан 7 урпагың, ортосунда сен, анан 15 адам болот депчи. Анан чындыгында бул Кыргыздын бир өтө балдарга ата болчу азаматтарга койгон улуу талап экен да. Анткени баягы мен жакшы болуп, элге жарыгымды тийгизип, ушу элдикин уурдабай элге жардам берип, ырыскысын толтуруп турсам, бул менин кимдин урпагы эле десе, баягы Көкөнүн урпагы, Осмондун небереси деп айтат да. Анан мен эгерде урлук кылып же калкыма бир зыяным тийип атса, атаң көр баягы чоң аталарынын тартпаган турбайбы бул? Бул таза бир эме кызыл кулак сүткөр болгон турбайбы? Же бир Кудай өзү кечирсин, андай эч ким болбосун, бул каракчы болгон турбайбы? Камкор болгон турбайбы деп калышы мүмкүн да. Анан 7 урпак дагы бар да. Бунун ата бабалары тиги илгери аябай жакшы адам болгон. Бул атасын тартыптыр деп турса жүрөк жылыйт да. Ошого 7 атанын арбактардын алдында 7 урпак аталек таңдардын келелек келечектердин астында таза жашаш үчүн бул ар бир атага жакшы жашоо үчүн, ийгилик изгилик жаратуу үчүн күрөшүү милдет деп билебиз да. Анткени Кыргыздын тарбиясы ушундай. Эми мен атам Султан деген киши карапайым аябай. Мен атамдын бир нерсесине жетпей келем. Атам эч кимдин көңүлүн калтырбайт да. Атамды ушу 3 жашар бала сууга жумшаса деле барып келет. Биз жакта суу кемчил да. Анан атам араба менен суу ташып алысыраак жактан бир 4-5 километр. Анан ошентип келет. Анан айылда келиндер анан сууга баргандан эринен атама тиги чакаларын, чанаштарын берип коет да, эмеле бачокторун деп коебу орусча. Анан суудан дарын берип коет да. Анан атам болсо анан көбүрөөк жүктөп алып тиги дөңгөлөктөрү жарылып калат. Анан апам сыйланып калат. Эми өзүң эле алып келбейсиңби? Анан ушу ким көрүнгөндүкүн алып келем деп атып, ак көңүлдүн аты арбайт, араса да өзү жарбайт деп өзүң кыйналып эле жүрө бересиң депчи. Анан көрсө бул атабыз жаш кезинен эле ушу чоң атам тарбиясын баягы Кыргыздын эр жигиттен үмүт күткөн үмүтүн актап келиптир атам. Анан мен ошо атамдын ак көңүлдүгүнө, бирөөнүн көңүлүн кыйбаган ушу периштедей таза жан дүйнөсүнө жетпей жүрөм. Атам ошондой жан дүйнөсү таза киши, айылдын карапайым эле. Мен кээ кезде бир жерге чакырып калат эми алар деле баягы күндө эле чогулушта бир жерде жүрө берсең өзүң жан дүйнөң жоготосуң да. Өнөрпоз адам өзү менен жакын жүрүш керек да. Ал чогулушка барганда биз эл менен болуп кетебиз, өзүбүздүн жан дүйнөбүз калып калат да. Жана устатымдын жакшы бир ырсаптары бар. Өзүн эмес өзгөлөрдү шат кылар, өнөрлөөдө өзү билбес бакты бар деген. Ошол сыяктуу анан өзгөлөрдү шат кылабыз деп атып, анан кийин өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн алыстап кетсек, биз төкмө акындардын, тегеле акындардын байлыгы, акындардын башаты, акындардын булагы жан дүйнөсү да. Анан чакырып калганда мен барбай коем да, бир калп айтып шылтоолорду айтчы, анан кээде уялып калам. Эми ошол элдер деле үмүт күттү эле да менден деп. Атамды тартсам эч кимдин көңүлүн калтырбайт элем да деп. Ошентип калам. Эми ата жолу бул улуу жол. Ата болгондон кийин атабыздын тарткан түйшүгүн дагы да түшүндүк. Биздин
заманда биз бала болуп тестер болгон заманда турмуш мындан дагы түйшүктүү татаал болчу. Анткени адамдардын жашоосун жылдан жылга ошол азыркы технологияларды ойлоп тапкан жаратман адамдар, биз тааныбаган улуу адамдар биздин жашообузду, биздин турмушубузду жеңилдетип атат. Аларга сөзсүз рахмат. Бирок биз жеңил турмушка жеңилбестен биз улуу турмушка уютку болгон аталардан болсок деп тилейм. Мына ата энеден алыс жүрөсүз азыр. Бул эне мээрими баа жеткис нерсе го. Анан эненин сөзү, эненин маңдайыңдан сылап койгону эле бул кандай чоң бакыт экендигин айтып келебиз. Сөз менен деле жеткире албайбыз да, кантип түшүндүрсөк деп. Алыста жүргөндө ой толгоолор сөзсүз түрдө дайыма көкүрөгүңдү кытыгылап турат да. Эне мээрими. Эне мээрими күндөн кийин эле эненин мээрими жылуу болсо керек дүйнөдөчү. Анткени ушул мисалы энелери, мисалы азыр куштардын энелерин көрүп атабыз. Же болбосо бир жаныбарлардын энелеринин мээримин көрүп атабыз. Шу эненин мээрими мисалы эненин жаны чыгып кеткенден кийин да сүт токтобойт экен да. Демек эненин мээрими өлгөндө дагы эненин мээрими сүт болуп агылып турат дегенди билдирет да. Анан бир жакшы ыр бар. Сүйүү менен ооруп калып жүрөгүм, сүйүү менен дарыланып жүрөмүн. Бирок эне сиздикиндей сүйүүгө кудурети жетпейт бир да бирөөнүн депчи. Эненин сүйүүсү бул эненин мээрими абдан бир чалкар деңиз. Мен ар дайым ырдап келем, тойлордо, айтыштарда болобу. Бир колунда энелер бүт ааламды терметет, бир колунда эненин бүт адамзат эржетет. Кыргыз эзелтен эне жүрөгүн балкыган күнгө теңдешет. Абалтан эне пейилин аяламдан да кеңдешет. Бактылуу болбойт адамзат бакытты биринчи энелерге бербесек. Анткени энелер элдин башаты, энелер өмүрдүн башаты, энелер тилдин башаты, энелер дилдин башаты, энелер сүйүүнүн, энелер мээримдин башаты да. Бизде бул эми илгертен мисалы мындан 2000 жылдар мурун эле бизде ушул Орто Азияда жашаган кыргыздар, европалыктар искиф деп койду, ирандар болсо сак деп атап койду. Ошолор кыргыздар эле тиграхабыт жана калпак кийген сактардын канышасын окуясы бар. Мисалы биз мындан 2000 жылдар мурда эле биз баатыр болсо, аялда болсо биз баш кылып жүргөн экенбиз. Мисалы Томерис каныша Кир эке деген падышанын башын алып, ушу сен канга тойбой кеттиң деп тулупка кан куюп туруп башын салып таштап атпайбы? Өзүнүн канына өзүн тумчуктуруп атат да, мындайча айтканда. Анан ушу биздин энелер улуттун уңгусун сактап келген илгертен баштап. Мисалы Каныкей энебиз ушу жоголуп кеткен, талкаланып кеткен империянын максатын ошо бир Каныкей жүрөгүндө сактап жүрүп атпайбы? Андан бери келсек, Жаңыл мырза апабыз, андан бери Акыл Карачач, андан бери Курман Жандатка. Эми азыр деле биздин кыздар баатыр болуп, жигиттерге караганда көбүрөөк медаль алып атпайбы? Бул дагы биздин ошо кыздарыбыздын кайраттуу экени байыртан бери. Ошол эле кыздар эч качан биз баягы кыздарыбызды сен кызсың деп үйгө эле бөлүп, баягы коомдук түзүлүштөн, коомдук кеңештерден артта калтырган эмес экенбиз. Биз ушундай улуу экенбиз. Ошол эле арабтар Мухаммед пайгамбар келгенге чейин кыздарын тирүү көмүп жүргөн кезде, биздин ошо кезде Эне Сайда каганат курулуп жанданып аткан кезинде кыргыздар аялдар кирген кезде эшиктен өргөгө 40 жашка чейинки эркектер ордунан тура калып,
аялдар төргө өткөзсө экен. Бизде аялдарды сыйлоо, аялдар менен илгертен бери баягы коомдук түзүлүштө болобу же саясатта болобу кеп кеңеште ар дайым аялдар менен эри шаркак, аялдарды тең укуктуулукту туу тутуп келген эл экенибиз тарыхтан бери белгилүү. Эне мээрими элдин мээрими, эненин келечеги элдин келечеги десек болот. Сиздин энеңиз ким ошондо? Менин энем бурулуш турган кызы деген. Баягы тайтамдар уул көрөбүз деп ошондой бурулсун деп анан бурулуш койгон экен. Апам болсо үнү абдан жакшы. Апам мен кичинекей кезде апам олтурушта ырдап, айылда олтуруш көп да. Анан ырдап калчу, биз туктатып коюп. Качан сүйлөштүңүз? 1 айдай болуп калды. Бизде WeChat деген программа бар, апам менен сүйлөшүп турам. Баягы өзүңүз айтмакчы, эне мээрим алыстан болсо дагы баары бир деле көкүрөгүңүздө жылуулугун берип турат. Албетте. Бул энен мээрими баласы үчүн кайсыл жерде болсо дагы баардык жакшылыкты каалап, ошо түшүндө бир жакшы нерселерди көрсө да, ушу балдарынын келечегине жооруп. Бул эне деген кыргыз бекер айтпаптыр, жерене депчи. Жеренеден баардык нерсени, ырысты дагы, жыргалды дагы, кубанычтын баарын жерененин боюнан таап атпайсызбы? Ошого ар бир адамдын жеренеси дагы, көлөнеси дагы өзүнүн энеси. Ушул жерден эне жөнүндө ырдасак кандай болот? Абдан сонун болот. Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган Сардарбек Жумалиевдин Апалар жашоота алайым деген ырдап берейин. Апапак жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан улум келет деп апакем жүрөт сагынып. Алыстан улум келет деп апакем жүрөт сагынып. Тал-талда өргөн чачыңды таптырбай ал кез жашынды. Алсырай түссөм апаке, мен алдыңа да жөлөйм башымды. Түйшөлгөн кезде турмуштан ай тизеңе да жөлөйм башымды. Ардайым жарык манайың, агарып барат самайың. Ал пештеп бизди өстүргөн апалар жашоота алайым. Ал пештеп мени өстүргөн ай апакем жашоота алайым. Апалар ай жашоота алайым. Ай баракелде. Мына ушинтип биздин дагы убактыбыз соңдоп калды. Ушундай баарлашып кечинде угармандар менен чогуу ойлорду ортого салып, жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Чыгармачылыкта ийгилик болсун, изденүү көп болсун, жакшы ойлор, сөздөр көөдөндөн күркүрөп агып төгүлүп турсун. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат ар бир угармандарга. Ар бир үйдүн энеси бактылуу болсо, демек ар бир үй бактылуу. Ошого ата-энелер ар дайым ынтымакта кең келечектүү, билим өнөрлүү, ден соолуктуу, аң сезими таза балдарды өстүрө бериңиздер. Чыңгыз Айтматовдун абдан сонун сөзү бар. Бул сөздү улуттук законго киргизиш керек негизи. Адамдын адамзатка кошкон эң зор салымы үй бүлөсүндөгү адам болор балдарды тарбиялаганы дейт. Карачы кандай сонун сөз.
Ошого сиздин балдарыңыз эртеңки улуттун келечеги, эртең сиз картайгандагы ыракатыңыз. Ар бир ата эне биздин өмүрүбүздүн башаты, биздин алаканга салып бөпөлөп өстүргөн биздин устатыбыз, биздин өмүрүбүздүн данеги. Ошого ата эне менен балдар эч качан бөлүнбөйт, бир туташ, бири-бирибизге өмүрдүн кезегин берип, атадан балага жалганып келаткан өмүр, ушул ырлар менен кооздолуп, нурданып келаткан көңүл, ушул ырларыбыз дагы, жыргалыбыз дагы, мекенибиз дагы, өз элибиз дагы, өзөгүбүз да бүтүн болсун. Бар болуңуз, сизге чоң рахмат. Мен абдан кубанычтамын. Ийгилик барыңыздар. Кадырман радио каармандар, бүгүнкү кечки кеп ырчы төкмө акын Акматбек Султан уулу менен болдум. Эфир толкундан кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.